Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушинтип бизде Ошошке программасыны алып барып аткан учурубуз. Мен Гүлкайра Салбекова алып барып атам. Бизде болсо бүгүн жаздын жагымдуу маанайы менен сонун биздин позитивдүү заманба пайымдарыбыз конокко келип калды. Мен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Өрүкзар тобунун жетекчиси, ошондой эле орусча айтканда капитан командасы Садырбекова Саида эже, ошондой эле бизде конокто Асанова Үрпия эже, Өрүкзар тобунун катышуучусу. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер биздин студиябызга. Ушул биринчи эле жаз маанайды деги эле ушул жазды кандай тосуп алдыңыздар? Ошол туурасында дагы айтып берсеңиздер, анан өзүңүздөр жөнүндө кыскача элге уктуруу. Саламатсыздарбы, радио угуучулар, жалпы баткен элим. Бүгүн биринчиден ушу аял затыга жарашкан жаз менен бирге келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктап кетем. Чоң рахмат. Мен дагы ушу саламатсыңарбы, салам медиада иштеп жаткан жигит кыздар, баткен элим, чектеги тууган уруктарым баардыгыңарды мына ушу келе жаткан 8 март майрамыңар менен куттуктаймын. Силерге рахмат. Сиздер Чек айылынан келип отурасыздар, Чек айылдагы бизге буюрса каны эмесе заманба пайымдар сынактын катышуучулары, ошондой эле Өрүкзар тобу деп айтабыз. Эми келиңиздер, алгач эле ушул Өрүкзар топтун аталышы боюнча дагы кыскача айтып берсеңиз Саида эже. Өрүкзар айымдарын деп койгонубуздун себеби өзүңөргө маалым, пенсияга чыккандан кийин эле аялдар үйдө болуп калабыз да. Пенсияга чейин бала багабыз деп жүрүп эле, тиричилик деп жүрүп эле жаш келип калат экен. Анан ошого байланыштуу менин өзүмдөн 16 Өрүкзар айымдар тобубуз бар. Биздин көркөм жетекчи Тургунов Жанабадин деген кулуп башчыбыз бар. Ошону менен бирге 2015 жылы ушул топту түзгөнбүз. Негизи бул Өрүкзар тобу ар дайым шаңга бөлөнгөн команда. Майрамдарда гана чогуласыздарбы же дайыма чогулуп, кандай десем, өзүңүздөр бири-бириңиздерге колдоо көрсөтүп же жардам берген кандай учурлар болот? Бизге колдоо көрсөткөнүбүз биз энди айыл ичинде болгонубузга байланыштуу. Биз түзгөндөн бери былтыркы жылы райондордун арасында мына ушул Шайыр апалардын арасында конкурска катышып экинчи орунду ээлеп алдык. Ошондой эле областтык ыр кесеге барып катышып келдик. Ошондой эле КТРнын 60 жылдыгына дагы барып өз салымыбызды кошуп көрүп келдик. Шону менен дагы өзүбүздүн дагы мындай мактанып кетсек, биздин ушу 16 тобубузда өзүбүздүн айылыбызда кыз беребизби, уул үйлөйбүзбү, ошол топторго аям зерикпестен апалар кийинип ошол жерден барып өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөбүз. Ошондой эле дагы өкмөтүбүздө 8 март, 9 май энелер күнү болот. Ошол жерде дагы барып энелердин чыгармачылыгын ошол жерде майрамдарга көрсөтүп, дагы биздин дагы бир өзгөчөлүгүбүз мактангандай болобузбу? Үйдө отурган, мисалы үчүн 80ден ашкан, 90дон ашкан эже карыяларыбыз бар, мисалы үчүн. Ошолорго эми зерикпей барып, үйлөрүдө концерттерибизди коюп, өзүбүздү мындай курсан кылып, өзүбүздү мындай кубантып жүрөбүз да. Эң жакшы. Негизи эле ошол адам өзүнө өзү ар дайым маанайын көтөрүп, өзүнө өзү колдоп, өзүнө өзү алкыштаган бул бир гана өзү болуп эсептелинет экен. Негизи эле эгер өзүбүздүн маанайыбызды өзүбүз көтөрө албасак, биздин маанайыбызды эч ким келип көтөрүп бербейт деген сөз бар эмеспи? Андай ошол сиздер айтып аткан концертке барабыз, анан жанагы КТРКнын Шайыр апаларына да салымыбызды кошуп келдик. Сиздерге биз микрофон берели, өзүңүздөрдүн бир куплет шаңдуу ырыңыңыздарды биздин радио каармандарга жаңыртып берсеңиздер.
сүйүктүү жар мерүүндүү эне аталып, жаратылган аял заты баасы артык, өздөштүрүү өнөлөрүн бүт барын, келет биздин шайыр апалар сонун ылларын. Кана Асанова Үрпей эжебиз биздин Өрүзар айымдарын солистская анасы десем болот да. Дара айыл өкмөтүнүн эң алдыңкы ырчыларынын бири. Биз ишенебиз. Бардыгыңарды 8 март майрамы менен куттуктаганда мен бир билетирдап берейин. Ооба. Тоолордон топ гүлдөрдөй жайнап өскөн, токтобоз эми бизге кайра көктөм, толкутуп жүрөгүмдү элжиреткен, топтунук 18 жаш кайда кеткен, топтунук 18 жаш кайда кеткен. Барекелди. Чоң рахмат. Бул таланттуу айымдарды сиздер таланты бар үчүн кошуп ушул топту түзгөнсүздөрбү же жанакы азыркы тилде айткандай черный кассада отуруп эле анан шайыр апалар тобу куралып кетти беле? Жок, биз бийте биринчиден ушул өнөрү балаларды өзү илгертен сөз бар го, чымындагы бир ширеси бар жерге конот да. Ооба. Ошондой эле ширелүү эжелерди, өздөрүнүн жүрөгүдө бар эжелерди топтоп ушундай топторду түзгөнбүз. Үрпей эже, айтсаңыз, бош убактыңыздарды кантип өткөзөсүздөр? Биздин бош убактыбыз болбойт кызым. Жүгүрүп кыймылдап жүрөбүз. Мисалы мен неберелеримди карайм. Балдарым Кудайга шүгүр 2 кыз, 4 уулдун энесимин, үйлөп, жайлап, неберелеримди карап. Бунун арасында дагы биз семинарларга барабыз. Дагы чогулуштарга барабыз. Коомдук иштерге жакшы катышабыз. Анан тышкары мына айылдык пенсиялык комитетиде иштейбиз. Жөн отурбайбыз кызым. Чоң рахмат. Буга кошумчалап кетели. Ушул менин биздин топтун шайыр апаларчы өздөрү айткандай эч тым отурбайт. Дайым өкмөттүн кандай иш-чараларга, коомдук иштерге ушул эжелер менен бүтөт. Мисалы, таза суудун дагы акчасын ушул эжелерибиз жыят. Кандай бая энди Кудай кааласа мына өзүң көрүп жаз менен жадырап келе жатат. Эртең субботник башталат. Ушу эжелер менен биз тазалык жагыбызам ушул эжелер менен. Шайыр апалары дагы, аялдар кеңештери дагы, өкмөттүн кандай иштери ушул топтор менен дайым биз бирге жүрөбүз. Чоң рахмат. Сиздер кандай жол көрсөтсөңүздөр, келечек ошондой муундар өсүп, биздин буюрса балдарыбыз ошондой эле сиздерден кийин биз сиздерди көрүп үлгү алып тарбияланат эмеспизби? Чоң рахмат. Сиздерде дагы кандай ой пикирлериңиздер болсо айтсаңыздар, анан биз өзүбүздүн кандай эмесе заманбап байбичелер аттуу сынагыбыздын азыркы учурда сиздер кандай деңгээлде даярдыктар болуп жатат, ошол туурасында дагы кеп кылсак. Биринчиден толкунданып турам. Силер эртең менен эле саат ушинтип эфирге келгиле десе, биз дагы Өрүзар айымдары дагы барып сүйлөйт экенбиз, биз дагы эл журтка таанылат экенбиз деп толкунданып, ушунчалык сыймыктануу менен келдик. Маанайыбыз менен жакшы маанай менен келдик. Мен бул кане эмесе заманбап айымдары дегенди мен үйдө отурсам эле ушул үйдө отурган эжелер, байбичелер биздин алдыбыз мына 66-67ге кирип калдылар. Телефондо звонок кылып калдылар. Азыр жакшы жыл болбоду. Былтыртан бери президентибиз аймактарды өнүктүрүү деп. Быйыл өнүктүрүүгө санариптештирүү жылыны дагы кошту дагы үйдө отуруп эле сүйлөшүп калдык кызым. Нар үйдөн берги үйгө эмне чайга кел дегенде кебейсизби тезирээк дейбиз да. Ошондой, ой, аткенди көрдүңбү? Радио Соламдан ушундай кане эмесе заманбап конкурс болуп жатат экен айымдардын. Кандай деди? Анан ушинтип биз дагы өзүбүзчө толкунданып уюштурдук. Биздин азыр топтон 16 айымдар катышабыз, Кудай кааласа. 15 аял көркөм жетекчибиз менен 15 аял 16 болуп катышабыз, Кудай кааласа. Буга дагы мен энелердин атынан
Дара айыл өкмөтүмдүн атынан, өз үй бүлөмдүн атынан радио саламга биринчиден салам айтам. Салам айтканымдын себеби биз үйдө отурган айылдар эч убакта бул шуну уюштурбаганда биз мынтип келбейт эмедек, биз мындай чыкпайт эмедек да. Майрамды тоссок энди өзүбүздүн айылыбызда өткөзөт эдик. Быйыл бизге өтө кубанычтуу да. Радио саламга ошондой эле шуну уюштурган улук бүүгө чын дилибизден ыраазычылыгыбызды өзүнүн Өрүзар тобунан, энелердин атынан рахмат айтып кетебиз. Чоң рахмат, сиздерге да рахмат. Үрпү эже, сизде дагы сөзүңүз болсо айта алсаңыз болот. Мен дагы малам Салам радиосуга рахмат айтамын. Бизди жетектеген мына Садырбекова Сайда дайым бизди шу жетектеп, кайсы жерге болсо жогубузду таап, барыбызды жакшы кылып көрсөтүп алып барып жүрөт. Буга дагы рахмат айтамын. Шу жалпы Баткен элине майрамдары менен куттуктаймын. Салам радиосундан куттуктап кетем. Рахмат. Кызым да кошумчалайлы. 8 март майрамы менен чектелип калбайлы. Улук бүүгө айт радио саламга силерден сураныч дагы эртең 21 келе жатат. Норуз майрамы. Норуз майрамы келе жатат. Энелер күнү бар. Шондой майрамдарга эми дагы уюштурса дейбиз дагы да. Буюрса сөз. Бул аялдар өзүн көрүп коломтосуну, ар бир үйдүн коломтосун өчүрбөгөн. Ар бир уул кызга үйгө кут бол эне мээримини төккөн энелерге дайым ушундай майрамдар болушу менен бирге дагы бир жолу жадырап келе жаткан 8 март майрамы менен өзүмдүн чек айылымды, Дара айыл өкмөтүмдү, Баткен Кыргызстанды куттуктап кетебиз. Чоң рахмат. Аягында суроо бергим келет. Азыр мына татынакай болгон үстүңүздөрдөгү кийимиңиздерди ким тигип берет деги эле ошол кийимдерди кайсыл каражатка тиктиресиздер? Өзүм сүйлөй берем окшойт. Бизди биринчиден шеттен жакшы суроо бердиң. Биринчиден бизди кадырлап турсак кем экен, канекей болуш эмнекен, ардактап турсак кем экен, айчырөк болуш эмнекен деп бизи ушинтип кадырлаган биздин турмуш жолдошубуз, күйөөлөрүбүзгө, балдарыбызга рахмат айтабыз. Бир кол чабалар болсун анда аларга. Себеби биздин шу каражаттарыбызга сен кайга койдуң, эмне кылдың дебей бизге акча берип, биз үй бүлөбүз менен эле макулдашып, өзүбүздүн каражатыбызга өзүбүз тиктирип, ana ушинтип өзүбүздү өзүбүз курса мындай эмне десек, курсан болуп жүрөбүз да, мындай сүйүнүп жүрөбүз да. Эң жакшы. Чоң рахмат. Анда эгер сиздерде калоо тилек же болбосо дагы бир сапырларыңыздар болсо, биздин радио каармандарга мүмкүнчүлүк бар. Сиздер айта алсаңыздар болот. Суусу шараккан, өрүгүдөн бал тапкан, эл имандуу, жери берекелүү, Өрүзарлуу чек айылынын Өрүзар айымдарынан ысык, жалындуу салам айтабыз. Ушул энелердин атынан 8 март майрамыны дагы бир жолу куттуктоо менен бирге эртең 3-дө келе жаткан кане эмесе заманбап айымдар тобуда бардыгыбызга ийгиликтерди каалап кетем. Чоң рахмат. Бул кол чабалар сиз үчүн эже. Чоң рахмат, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Бизде болсо Өрүзар тобунун солисткасы, ошондой эле жетекчиси Садырбекова Саида эже, ошондой эле Асанова Үрпү эжелер болду. Сиздерге чоң рахмат бизге студиябызга келип бергениңиздер үчүн. Буюрса сиздерге ийгилик. Биз сиздерден эң жакшы көрсөтүүлөрдү күтөбүз. Талантыңыздар андан ары ташкындай берсин. Буюрса бир эле Салам медианын иш-чаралары эмес, биздин бүткүл Кыргызстаныбызды таныткан дүйнөлүк иш-чараларга катышыңыздар деген каалоо тилектер менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ардактуу радио каармандар, бизде болсо биз сиздер менен коштошпойбуз. Бизде экинчи командабыз бар. Экинчи команда менен амандашканга чейин бизде жагымдуу чыгармалар жаңырсын. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.